Бордун максатыны түшүндүрдүк. Баягы бүгүнкү күндөгү Борбордук Азия өлкөлөрүндө зыяндуу калдыктарды термикалык эмес кайра иштетүү көтүп аталган регионалдык долбоордун аткарган иштери боюнча алгач Акпресс маалымат агенттигинде ММК өкүлдөрү үчүн пресс-конференция орун алды. Анда долбоор, анын аткарылышы жана өнөктөштүк боюнча маалыматтар берилип, уулуу заттар көмүлгөн жайларды зыянсыздандыруу маселеси боюнча кеңири түшүнүк берилди. Ал жерге талапка ылайык жооп бербегенине байланыштуу башка жака көчүрүү же болбосо ошону утилизациялоо боюнча жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан ушул боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Калктыкка биргеликте иш алып баруу максатында мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен жолугушуу уюштурдук. Бул жолугушууда ошол долбоор тууралуу маалымат жеткирдик. Негизинен эле биринчи биз жолугушуубузду Жалал Абад областтык башкармалыгынан баштап Базар Коргон Сузак райондук мамлекеттик администрациясында жана жогоруда аталган айыл өкмөттөрүндө жүргүздүк. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинде, өзгөчө кырдаалдар министрлигинде, андан сырткары Сузак Базар Коргон райондук билим берүү бөлүмдөрүндө болуп, ушул маселелер боюнча талкуу жүргүздүк. Андан соң журналисттер тарабынан берилген суроолорго жооптор айтылып, долбоор ишке ашып жаткан аймактын абалы менен таанышып билүү үчүн пресс-тур уюштурулду. 1973 жылдардан тарта 1980 жылдарга чейин Сузак районундагы биз турган мына ушул аянтта, башкача айтканда Кызыл Байрак жана Акча Бар айылдарына жакын жерде уулуу химиялык заттар көмүлгөн. 2006 жылдан тарта айрым бир тургундар мына ушул жерге келип көмүлгөн заттарды казып баштагандан улам 2012 жылдан тарта бул жерде өтө көп мал жан кырылып, анын негизинде 2013 жылдан баштап коргондолгон болчу. Жылы 32 баш кой ууланган. Ал койдун этин жеген жарандар 35 жаран ошо ооруканаларга кайрылып дарыланышкан. 35 адам ууланган. Ал эми 2013 жылы 130 кой ууланган ушул жерде эле. Акчабыр жер тилкесиндеги бул жердин жалпы аянты 1 гектарга чукул. Участка азыр толугу менен коргондолгон. Анткени коопсуздук дагы деле бар. Ошондуктан аны көзөмөлдөө жагы токойчуларга милдеттендирилген. Кой баккандар бул жерден пайдалануу максатында ачып казып койгон да. Ошонун негизинде анан ачыл жерден жана уулуу заттар чыгып, малдар кырылып өлгөн бул жерде. Андан кийин мындай окуя катталган жок. Биз элге түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Малчыларга, койчуларга бу жерде лесник бар, күндө көзөмөлдөп турат. Эл деле түшүнүп калды, азыр койлорун алып келбейт. Мал келбей калды, жакшы каралышат. Адистердин белгилөөсүндө күн табы көтөрүлгөндө айланасына кадимкидей эле жагымсыз жыт чыгып, мында айлана чөйрөгө зыян жаратып, климаттык өзгөрүштөргө таасир этет. Экологияга болгон зыяндуулугу бул бир зыянкечке каршы колдонулганы менен башка бир адам организмине терс таасир тийет да бул жердечи. Ошого Кыргыз Республикасынын экологиялык коопсуздугун жана климаттын туруктуулугун камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруу боюнча Кажысай, Минкуш, Шекафтар, Майлы суу, Кара-Балта тоо кен комбинатынын аймагында уран калдыктарын зыянсыздандыруу жана Сузак районунун аймагындагы ийрик өрттөндөгү эскирген пестициддерди жок кылуу максатынын негизинде иш-аракеттер камтылууда. Анда көйгөйдү чечүүнүн эки жолу айтылат. Алгач көмгөн жердеги заттарды алып чыгып, коргонууга алып кайра көмүү, экинчиси бул аймактан алып чыгып кетүү. Бул жер бүгүнкү күндө деле кооптуулукту жаратат. Бул ошол маселени чечүү үчүн бүгүнкү күндө ушул жерден башка жакка көчүрүп кетүү пландалат. Же болбосо кайра эле казып алып туруп, атайын бочкаларга салып, көп мөөнөткө чейин коопсуз сактала турган даражада Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көргөзгөндөй талаптарга ылайык ушул жерге кайра көмүшү мүмкүн. Ушул эки маселе каралып жатат бүгүнкү күндө. Кыргызстан экологиялык көйгөйлөрдү чечүүнүн глобалдык маселе катары карап, аны чечкөндө мүнөздүү кароого активдүү катышууда. Эскирген уулуу заттарды утилдештирүү максатында эл аралык уюмдар менен биргеликте аракеттер жасалууда. Тараптык сүйлөшүүлөр орун алган соң бул сындуу зыяндуу калдыктар жаткан аймактарды зыянсыздандыруу үчүн акыркы кадамдар жасалмакчы. Гүлжан Амандоева, Манас Назаров, Сузак району.